Арбаңыздар урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөрү, биз бүгүн Эте медиа командасы эркекче жана аялча деп аталган жаңы кинокомедиянын жаап көрсөтүүсүнө келип турган учурубуз. Бүгүнкү чыгарылыштарын сиздер жакшы эмоция ала аласыздар деген ойдобуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар дагы, көрүүдөн рахат алыңыздар жана алган таасириңиздерди дагы комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Андыктан биз этнологду баштайбыз. На свидание с Бакром. Саламатсыздар, эмне себептен мындай кийинип алдыңыздар? Бул менин эң жакшы көргөн көнүгүм. Кыз отууга кийгем Азимхан менен. Ошол. Ошол себептен эле. Жөн эле гонтет от бала бүгүн. Азимхан предложение сделал. Азимхан мне сделал предложение. Эме бул кичине Чика Султанов, я не твоя. Саламатсыз Фелзадайым, бүгүнкү премьераңыздар менен куттуктайбыз. Анан Данияр мырза менен иштешкен кандай экен? Саламатсыңарбы? Негизи экөөбүздүн иштешкенибиз аябай жеңил болду. Жакшы өттү съемкалар. Мындайча азырча айтканда аябай мындай налайчы болду, жеңил болду. Сонун ал эми съемка учурунда кандай кызыктуу окуялар болду же балким сизге эмоционалдуу учурларында оор болгон келген учурлар болдубу? Негизи оорчулуктардан бул мопед айдаганы, ал жерде менин образ жараткан кыз Мерим, ал деген профессионально мопед айдачы, а мен мопед айдап көргөн эмесмин өмүрүмдө бирде жолу. Ошондуктан ошол нерсе кыйын болду. 2-3 күндө үйрөндүк. Ошол нерсеси кичине кыйыныраак болду. Анан үстүндө дагы артыма өңөр болуп айдамакмын. Ошол кичине кыйыныраак болду. А так көп деле кыйынчылыктар болгон жок. Анткени Мерим менен өзүмдүн характерим аябай окшош. Рахмат, кош келдиңер. Сезим абдан эми толкунданып атабыз. Анткени деген биздин командабызга деген эми 80% команда үчүн бул деген дебют. Режиссер, оператор, мен продюсер катары деле ошо көбүнчө команданын иши. Ошо бүгүн дебют болуп атат бизге. Ошондуктан толкундануу абдан бар. Бирок мындай кубанткан сезимдерди, анан кино жага турган сезимдерди жаратабыз деп ой максат коюп атабыз. Бул кинодон аябай көп нерсе күтүп атам. Анткени мунун режиссеру Аким Карасаев, билесиңерби, Россияда Гранд Леон деген сыяктуу СТСтин сериалдарында сценарист болуп келген да. Анан ошол киши кыргызча кинону тартып, плюс өзү режиссер болуп атпайбы? Ошондуктан аябай көп нерсе күтүп атат. Еще плюс ал деген КВНдин чемпиону, ал деген Comedy Battle'дын финалисти. Анан бул жактын продюсери Автандил Батырбеков деген баарыбыз таанысак элек, Черный Дордун оператору, биздин аябай жакшы бир досубуз. Ошондуктан аябай көп нерсе күтүп атам. Анан ошон үчүн жакпай калса Авташ, вообще ител болосуң да. Нормально жактырыш керек. Съемкада мен кээ бир эле сложный моменттерде участвовать этим, бирок кинону до конца көрө элекмин, башынан аягына чейин көрө элекмин, по кускам эле көрдүм да. И менимче режиссер доволен, это самое главное. Өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин экранга чыгарды. Эми баардыгыбыз чогуу отуруп көрүп, экран көрсөтөт да. Саламатсызбы Аким мырза, бүгүнкү премьераңыздар менен куттуктайбыз. Маанайыңыз кандай? Баардыгы жакшыбы? Волнуюсь, очень волнуюсь. Да, это ж первый мой фильм в Кыргызстане. И вот хотелось бы, чтобы он привнес не только вклад какой-то небольшой в развитие, но и понравился зрителям нашим. Жакшы, атасма болушунча реалдуу көрүнүш үчүн кандай ыкмаларды колдондуңуздар? Так, ну, в первую очередь я пытался создать химию между главными героями. И все, вот чтобы они смотрелись в кадре, как будто они реально любят друг друга. Биздин Этне медианын көрүүчүлөрүнө деген болсо, өзүңүздүн каарманыңыз жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Менин каарманым Мерим бул аябай мындай жеңил жүргөн кыз, жеңил, бирок ошол башкы каармандын курбуу кызы болуп эсептелинет. Ар дайым жанында жүрөт. Анан бир мындай интрига, менин эмем, героиням башкы каарманды жактырат, бирок ал досу катары жүрөт да, ошондой жашоодо деле ушундайлар болот го. Ошондой бир ачылганда бир темасы. Бирок ал мындай ответственная, жакшы мындай күлүп,
позитивте жүргөн кыз да, ошон үчүн келип көрүп кеткиле. Сценарий мы писали, ну, ребята писали, наверное, полгода. Я там просто в конце им помог чуть-чуть с кыргызским языком, поэтому сейчас вот на русском разговариваю, но они еще больше кыргызский не знают, чем я, поэтому я с кыргызским языком помог, и примерно ребята, как я знаю, полгода писали этот сценарий, поэтому он такой хороший, классный, правильный и, я надеюсь, смешной. Мы в основном в конце усиляли юмором. А бул тасма менен элге сиз эмнени айткыңыз келди? Негизги эле мааниси бул тасманын эмнеде? Нет такого, что женщина что-то не умеет, мужчина что-то не умеет, все умеют, надо просто научиться это принимать. Менин оюмча кыргыз киносунда бир эң чоң маркетинг бар, бул Асхат Байке деген маркетинг. Негизи деген эң мындай чоң нерсебиз бул деген ошо актердук каст болуш керек. Анткени бүткүл эпизоддук ролдорду ойногон, анан эң алгачкы роль ойногондорду карасак, бул деген каст боюнча мындай биздин эл билген кишилер, өзүлөрү актерлор. Анан ушул проектте баарын чогултуп, бир ушундай жакшы кино тартканга аракет кылдык. Сценарий где-то на 20-30%, но шутки какие-то, диалоги из-за локации, из-за там актеров могут поменяться. И мне кажется, на процентов 20-30 там что-то поменялось. И частенько это бывает в лучшую сторону, потому что актеры от себя что-то добавляют. На ходу, когда снимаешь, оператору, режиссеру что-то новое приходит, они говорят: давай вот здесь вот так переделаем, и это всегда смешно. Кантип тандадыңыздар актерлорду негизиде? Так, ну, в первую очередь по характеру. Я смотрел, искал, вот кто из реальных людей близок к главному герою, к главной героине. И, ну и Асхат Байке, конечно, его же все зовут, поэтому думал, ну, это беспроигрышный вариант, потому что Асхат Байке, он просто гениален, можно так сказать. Жерде съемочный площадкага тарыхый бир инсанды сизге чакырууга мүмкүнчүлүк берсе, сиз кайсы тарыхый инсанды чакырмаксыз? Оюм Чыңгыз Айтматов менен Чыңгыз Айтматовдун жазуусунда бир кино тартсамбы деген оюм бар. Анан негизи азыр ойлонуп жүрөм. Буюрса, может, ишке ашат. Кудайым буюрса. Чын айтканда билбейм, кинону ойлоп тапкан кишини чакырмак окшойм. Анткени эң башында кандай ой максатты жүргүзгөн, эмне максат менен негизи ушуну баштаган деп чогуу сүйлөшүп, анан киного тартып көрөлү деп чакырмак окшойм. Качан келдің сен? Сен былтыр Малайзияға кетіп отпадың ба екен? Малайзия, ё-моё, ал тик компания банкрот болуп, Кыргызстанга келип, кыскасы танышал Мерим, бул менин аялым. Танышкандан кубанычтамайсызбы? Клиенттер айтып отыр. Сізге қанша жұмшарақ айтсам? Сізді Фойд деп отыр. Фойд? Сізге башқа шығалыңдар ме? Я. Тұрдыға кетік. Шыққады! Радымен олар кетіп ме осы оққанады? Давай. Нормально. Ақылпақ ты, чекемеге. Бағын сені ұшып келген емес. Эй, қайда? Егерде, сенден аттасақ, ешқашан үйленбейсің. Без проблем. Эй, ты согласен? Dikti nama negara sih be?
судьбу, пока тебя дождешь, ты будешь моим мужем. Здравствуйте, почему вы решили сделать продолжение первой? Не дождалась. Да ладно, я шучу. Я дождалась, просто подумала, что прикольно будет показать ему, что его мысли, переданные в фильме, можно реализовать в жизни, и все. Какие у вас сейчас ощущения, чувства? Очень боюсь. И стесняюсь. Желаем вам счастья. Здравствуйте, как вам фильм? Прям классно, понравилось все. Что именно вам понравилось? Идея, как подача, сама подача, то, что вот так проблему раскрыли, и вот этот конец, я не знаю, по-настоящему это нет, маркетинг, может быть, чтобы мы все снимаем, типа снимали это. Но все здорово, всем советую сходить. Баары күлүп, жайнап, бирок мааниси дейм жетти дейм да, ойлоп атам да. Ошол. Элдерге сунуштайт. Ооба, сөзсүз келгиле, көргүлө, күлгүлө, пара менен келгиле, мындай сүйлөшкөн кыздар менен, сүйлөшкөн балдар менен. Эгер кыздарда мындай кандай десем, желание бар болсо, эркектерге өзү чалып, өзү сунуш берип, жүр кинотеатрга барып келели деп, ушундай келгиле, көргүлө. Жакшы, сонун эс алып келгиле. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй күтүүсүз нерселер болуп кетти. Ал эми режиссер Аким Карасаевка жана анын келинчегине бакыт каалайбыз. Ал эми бул тасманы 29 августтан баштап бардык кинотеатрлардан көрө аласыздар.